Тынымсыз өркүндө заманбап технологиялар менен инновацияларды киргизүү жаңылануу Кумтөр компаниясынын өзгөчө айырмаланган белгилери. Мындан тышкары экономикабыздын флагманы социалдык өндүрүш тармактарына айрыкча гендердик адилеттикти камсыз кылууга өзгөчө маани берүүдө. Кененирээк кийинки сюжетте. Рита Баратбаева турак жай лагеринин администратору. Аны ген жеринде бардыгы таанышат. Бул жерде бардыгын тосуп алып жана узатып турат. Анын колунда жайлуу жана жылуу бөлмөлөрдүн ачкычы бар. Аларды бийик тоодогу мейманкана десек да жарашат. Основная моя работа. Менин негизги милдетим компаниянын кызматкерлеринин лагеринде жайлуу жылуу турак жай менен камсыз кылуу болуп саналат. Мындан тышкары каттоодон өткөрүп, каттоо программасын жүргүзөм. Аны турак жай лагерин көзөмөлдөп, бардыгы таза жана тыкан болушуна көңүл бурам. Лагердин коридору бүтпөчүдөй аягы көрүнбөйт. Ал дайыма таза, жуулуп турушу керек. Анын узундугу бери дегенде 575 метр. Ал эми 32 турак жай блогу, бир нече жүздөгөн бөлмөлөрдөн турат. Аларды тазалык кызматкерлери камсыздап турушат. Милдеттери дагы оңой эмес. Анткени бул турак жайда 1,5 миңден ашык киши туруктуу жашайт. Ночи нету? Нет, да, открой, пожалуйста. Хорошо. 20 жыл ичинде турак жай лагеринде тартип, тазалыкты калыбына келтирүүнүн ыкмасы иштелип чыккан. Рита Баратбаева аны ийне жибине чейин абдан жакшы билет. Более 20 лет тому назад. Мен мындан 20 жыл мурун тазалык кызматкери катарында жумушка келгем. Азыр болсо аялдардын эң чоң коллективин жетектеп жатам. Менин карамагымда ар кайсы аймактардан келген аялдар эмгектенишет. Жалпысынан 90 кишиге жакын. 27. Кумтөрдө аялдардын кызмат тепкичтеринен көтөрүлүшү жөн гана кооз сөздөр эмес. Гүлнара Рысмендиева аялдарда сейрек кездешүүчү Кыргызстандын ардактуу металлургу намына татыган. Ал эмгек жолун тазалык кызматкери катарында баштаган эле. Мне кажется, женщинам не надо. Менимче, аялдар сунушталган жерде иштөө менен токтоп калбашы керек. Тескерисинче колуңдан дагы эмне келет. Андан ары аракеттенип, алдыга умтулуу зарыл. Биз тазалык кызматынан дагы көптү жасай алабыз. Компаниянын менеджменти муну сөз түрүндө гана эмес, иш жүзүндө да жакшы билет. Улам барган сайын ар түрдүү бөлүмдөрүндө жетекчилик кызматтарда айымдардын катары көбөйдү. Бирок Кумтөр бул ийгиликтер менен гана чектелип калбайт. Бизде дагы бир демилге пайда болду. Гендердик теңчилик жана ар түрдүүлүк. Бул жагымдуу программа. Компаниядагы аялдардын карьералык өсүшүн тездетүүгө жана алардын жашоо турмушун жакшыртуу үчүн компания эмне кылыш керек экенине өбөлгө түзүүдө. Бул демилге компаниянын жетекчилиги тарабынан дагы толук колдоого ээ. Гендердик теңдик боюнча лидер ар бирибизде жаңы программасы алкагында компаниядагы аялдар ички ишенимге ээ болуп, өздөрүнүн жетишкендиктери менен сыймыктанып жана кесиптик ийгиликтерди багынтууну үйрөнө баштайт. Кийинки жылы Кумтөрдүн 100гө жакын кызматкерлери гендердик ар түрдүүлүк программасы боюнча окуудан өтүшмөкчү.